артында алып қой. Урматтуу Facebook колдонуучулар, урматтуу кыргызстандыктар, айдоочулук көлүк боюнча аябай көп суроолор келип атат. Ошону сиздерге толук маалымат берип, жооп берип коеюн деп чечтим. Кечээ күнү Facebook баракчага жарыялагам. 15 январдан эртеңден тартып 15 февралга чейин эски үлгүдөгү мөөнөтсүз айдоочулук көлүктөр бекер алмаштырылат. Анан көпчүлүктө суроо берилип атат да, көп жерлерде поликлиникаларда очередке туруп справка 83-тү алуу боюнча. Бүгүнкү күндө колуңарда ошол эски айдоочулук көлүк бар. Справканы албай эле ошол эски айдоочулук көлүктү алып барсаңар, бекер алмаштырып берет. Ошон үчүн мен сиздерге туура маалымат берип коеюн. Колуңарда бүгүнкү күндө эски айдоочулук болгондон кийин ал жерге 83 справка, медсправка кереги жок. Бүгүнкү күндө поликлиникаларга барып, ошол жерден очеред создавать этип, анын алыштын кереги жок. Жаңы алып аткан, жаңы окуп бүтүп, айдоочулук көлүктөрдү алып аткандарга ал керек, алдан өтүш керек. Эмне үчүн дегенде, жараныбыз ар бир алган ошол окууну бүтүп, экзамендерге кирип, айдоочулук көлүк алып атканда, ошол жараныбыздын наркология жагынан, андан сырткары ден соолугу тууралуу бардык ошол этаптан өтүш керек. Эмне үчүн дегенде, автомобилди айдаганда дагы мындай ден соолугу жакшы жарандарыбыз ошол автомобилдерди айдаганга укуктуу болот. Экинчиси, биз билесиздер, биздин урматтуу президентибиздин тапшырмасына ылайык 2026 жылы бардык автошколалар бардыгы мамлекеттин карамагында болот. Бүгүнкү күндө биз буюрса биринчи күнү бүгүнкү күндө бардык окуу пландары бекитилди. Министерство образования тараптан стандарттар бекитилди. Айткандай эле буюрса заявкалар кийинки жумадан кабыл алынып баштайт. Айдоочулук көлүктү алабыз дегендер түндүк аркылуу эле заявка киресиздер. Ошол жерге өзүңөрдүн аты жөнүңөр менен заявканы таштайсыңар. Андан кийин автоматтык түрдө сиздерге уведомление келет. Мына ушул автошколага барып туруп, мына окуйсуңар. Ушу күндөн башталып туруп окуйсуңар деп. Ошонун негизинде сиздер мына толук кандуу бүгүнкү күндө жаңы положениянын негизинде окууңарды улантып, толук кандуу айдоочулук көлүктү алганга чейинки теориялык сабактарды бардыгын өтүп, уже түшүнүп, андан кийин уже буюрса экзамендерге келесиздер. Биз ушул айда сиздерге дагы айдоочулук көлүктү ала турган жарандарыбызга биз айткандай эле 5 экзаменатора, то есть бүгүнкү күндө искусственный интеллект өзү кабыл алып баштайт. Мурун 750-ге жакын суроолор бар эле, азыр билесиздер 2000-ге жакын суроолор болду. Ал жерде окуп үйрөнгөндөн кийин мен ойлойм ушул жарандарыбызга жеңил эле болот, тапшырганы тапшырып, андан кийин уже айдоочулук көлүктөрдү алсаңыздар болот. Дагы бир жолу айта кетейин, урматтуу кыргызстандыктар, эски үлгүдөгү бессрочный айдоочулук көлүктөрдү алмаштырганда эртеңден баштап 15 январдан
15 февралга чейин бекер болот. Справка, медицинский справка 083 талап кылынбайт. Аларды алыштын кереги жок. Албай эле ошол унаанын барсаңыздар, кайсыл филиалында ошол жерден сиздерге бекер алмаштырып берет. Бирок 083 дагы бир жолу кайталап кетейин. Медицинский справка талап кылынбайт. Суроолор келип атат. Түндүктө айдоочулук көлүктү алмаштыруу үчүн 083 справка талап кылынат экен. Система ошондой. Туура, бүгүнкү күндө түндүктө ошол айдоочулук көлүктү алмаштыруу үчүн 083 справкасы талап кылынат. Азыр тапшырма берилди. Ошол жерде эски дагы бир жолу кайталап кетейин. Мөөнөтсүз берилген айдоочулук көлүктөрдү алмаштыруу үчүн ошол 083 справкасы талап кылынбайт. Азыр эртеңден баштап түндүккө кирсеңиздер, мына ошол справкасы жок болот. Сиздер акырын барып, ошол справкасы жок эле, ошол мөөнөтсүз праваңарды, водительский удостоверенияларды алмаштырып кетсеңер болот. Бир эле нерсени туура түшүнүшүбүз керек. Бул жерде мөөнөтсүз айдоочулук көлүктөр бүгүнкү күндө биздин кошуна мамлекеттерге машина менен барсаңыздар, башка жака машина айдап барсаңыздар, ал уже бүгүнкү күндө башка жерде котироваться этпейт, өтпөйт. Азыр биздин жаңы айдоочулук көлүк бардык мамлекеттерде, ошол эле Казакстанда, Өзбекстанда, Россияда, башка жерлерде легализациядан өттү. Ошон үчүн ушул праваны бүгүнкү күндө действительно деп алар тааныды. 60 жаштан өткөндө да жаңы көлүк алабызбы дейт. 60 жаштан өткөндө сизде эски дагы эле кайталап кетейин, ошол эски мөөнөтсүз айдоочулук көлүгүңүз болсо, аны дагы келип, мамлекет мүмкүнчүлүк берип атат. Мамлекет мүмкүнчүлүк бергенден кийин келип бекер алмаштырып койсоңуз жакшыраак болот. Бул жерде гид боюнча да суроолор келет. Урматтуу Facebook көрүүчүлөрү, кыргызстандыктар, мен дагы бир жолу ошол кайталап кетейин. Келаткан жумадан биринчи күндөн баштап ошол жаңы биздин жарандарыбыз айдоочулук көлүгү окуу боюнча, тапшыруу боюнча толук кандуу түндүк аркылуу заявкаларды бере берсеңиздер болот. Ал жерде сиздин заявкаларыңыз алынгандан кийин кайсыл автошколага барып окуйсуздар, ошол жерде сиздерге бардыгын так даана маалымат берилет. Андан кийин силер окууну мөөнөтү көрсөтүлөт. Ошол жерде окуп баштасаңыздар болот. Бул мен ойлойм, бардыгыбыз туура түшүнөбүз. Бул бүгүнкү күндө билимди, ошол билим менен гана туура ар бир окуп алган айдоочулук көлүгүбүз эртеңки күнү биз дагы мына башка кошуна мамлекеттердегидей, Европа мамлекеттериндей машинабызды айдап жүргөндө коопсуздук дагы сакталат. Бардык биздин ошол жарандарыбыз айдап баратканда ошол башкаларга тоскоолдук болбой. Бүгүнкү күндө 9 айдын жыйынтыгы менен Кыргызстан кырсыктарда биринчи орунга чыкты. Адамдардын өлүмү көбөйүп атат. Жаш балдарыбыз бүгүнкү күндө автомобилдерди айдап канча кырсыкка учуруп атат. Мына ушунун негизинде бүгүнкү күндө мына ушундай чечимге келдик. Буюрса мындан ары бир дагы жаран коррупциялык схема менен же бир автошколаларда акча берип, акча менен гана бүтүрүп алам, акча менен гана айдоочулук көлүк алам деген мындай нерсени унуталы. Мындан ары бардыгы мыйзам чегинде билим менен окуп, бардык нерсени толугу менен ошол окуусун бүтүрүп, анан мына ошол айдоочулук көлүктү аласыздар. Экинчи дагы бир суроо бар экен. Айдоочулук көлүгүнөн ажыратылган жарандар тууралуу маалымат бере кетсеңиз, алар кандай жол менен кайра ала алышат дейт. Бир жолу айдоочулук көлүгүнөн ажыратылган адамдар. Айдоочулук көлүгүнөн ажыратылган жарандарыбыз бул соттун чечими менен гана. Мен ойлойм, бул суроону ошол күчтүү юристтерге кайрылса, ошол юристтер бул суроого жооп берет. Бирок мен учурдан дагы пайдаланып сиздерге айтып кетейин, урматтуу кыргызстандыктар,
машина айдардан астын ойлонуп рульга отуруш керек. Бүгүнкү күндө акыркы учурда аябай көп мас абалында мынакей автомобиль айдап көп кырсыктарга учурап, биздин ушул жаш жарандарыбыздын өмүрү кетип атат. Бүгүнкү күндө ички иштер министрлиги дагы мыйзам долбоорун киргизип жатат. Мына ушул мас абалында айдаган айдоочуларга дагы өтө катуу чараларды көрүү боюнча мен ойлойм ушул жакынкы күндөрү ошол мыйзам кабыл алынса, мындан кийин ушул ичкилик ичип алган жарандарыбыз айдаган түшүп калса, ошол ичип алган жарандарыбызды 4 жылдан 6 жылга чейин ошол кесиш керек да. Ошондо гана ичимдикти ичкенден кийин кандай кайсыл мүмкүнчүлүк менен кандай автомобилди айдаган укугу бар. Эртеңки күнү астында бир кырсык болот. Ичкенден кийин ошол мас абалында өзүңүздөр соцсеттерден дагы көрүп атасыздар. Канча деген бүгүнкү күндөгү ошол айдоочулар ички иштер министрлиги тарабынан кармалып, канча деген жарандарыбыз мына ошол көп жарандарыбыз кырсыкка учурап, анын арасында өлүм менен дагы коштолгондор бар. Автомектепте Б категориясын окугандар канча ай окушат дейт. Анан 14 ай кимдер окушат деген суроо. Бүгүнкү күндө Б категориясын С категориясы бүгүнкү күндө основном автошколаларда окугандар көп. Аны өзүңүздөр жакшы билесиздер. Б категориясы ошол 10 ай. 10 айдын тегерегинде баардык ошол экзамендер менен окууларын бүтүрүп, анан ошол жакшы тапшырган болсо, анда толугу менен билип, билим менен гана мындан ары айдоочулук көлүктөр берилет. Эч кандай канча деген жарандарыбыз ошол эле мурунку иштеп жүргөн автошколалардын жетекчилерине да кайрылып кетейин. Урматтуу мына ушул автошкола 30 жыл аралыгында сиздер иштеп келдиңиздер. Бир гана өзүңөрдүн кызыкчылыгыңар үчүн. Ошол мындан ары мамлекет биздин урматтуу президентибиздин тапшырмасына ылайык баардык автошколалар мамлекет өзү окутат. Мамлекеттин карамагына өткөрүлдү. Мына ошол мамлекет окутуп, бир 4 жыл, 5 жылдан кийин Кудайым буйрса, бизде дагы, мен ойлойм, ошол кырсыктар азайып, баардыгыбыз да культураны дагы окуп, теорияны дагы окуп, практиканы дагы өтүп, бизде азыр баардык шарттары менен автодромдор, ошол унаанын зданиялары жаңы курулуп жатат. Кудайым буйрса, мына жакынкы күндөрү бүтөт. Ошол Европада өзүңүздөр көргөндөй эле кандай окуп, кандай билим алып, андан кийин практиканы кандай өтүп аткан болсо, мына бизде да ошол практика өтөт. Эч кандай жарандарыбызга кыйынчылык жок. Болгону мына ошол окуп, анан айдоочулук көлүктү алабыз. Калгандар ушу гид боюнча суроолор түшөт экен. Баганын баасы кандай болот, толук маалымат берсеңиз дейт. Мен сиздерге айтып коеюн, ошол баалар боюнча. Бүгүнкү күндө эч кимге жашыруун эмес. Канча ошол автошколаларда окуганда берип, андан кийин практикага машинаны айдап чыкканыңарда ал жерде расход кыласыздар. Андан кийин келип туруп праваны аласыздар. Андан кийин экзамен тапшырып атканда бересиздер. Бүгүнкү күндө мамлекет ушундай шартты түзүп берет. Мына 1 жылда биз чоң окуу жайга мектепти бүткөндөн кийин тапшырганда дагы контракт настабалып. Бүгүнкү күндө унаа менен дагы ар бир жараныбыз контракттын негизинде түзүлөт. Эч кандай 100 миң, эч кандай 110 миң деген сумма бул жерде жок. Бүгүнкү күндө мына ошол бүгүнкү күндө экономический расчеттор чыкты. Мына ошол мен ойлойм биринчи күнү унаадан сиздерге баардыгын озвучить этет. Дагы бир жолу кайталап кетейин. Анча-мынча мына жазып, туура эмес маалымат бергендерди сиздерге суранып кетет элем. Туура биринчи маалыматтарды так билип, андан кийин жазыңыздар. Эч кандай 100 миң же 110 миң деген ол жерде цифра жок. Азыр дагы бир кайталап койсоңуз, ошол эле 083 табып салсак болобу дейт. Алмаштырмалар деп берип атат. Жаңы кошулуп кеткен. Мен азыр эле 2 жолу кайталап кеттим.
дагы бир жолу кайталап кетейин. Мөөнөтсүз берилген эски мурунку сары айдоочулук көлүк деп коелу. Эртең 15 январдан бекер алмаштырылат. 15 февралга чейин. Ошол алмаштырып атканыңарда 083 медицинский справка требовать этилбейт, кереги жок. 083 медицинский справканы албай эле коюңуздар. Аны талап кылбайт, ансыз деле барсаңыздар, унанын кайсы филиал болбосун сиздерге алмаштырып берет. Болдубу дейм. Жыйынтыктап койсок болот. Урматтуу Facebook колдонуучулар, мына бардык маалыматтарды биз так бердик. Мен ойлойм, Кудайым буйруса, мына ошол бардыгыбыз мыйзам чегинде, бардыгыбыз ошол биздин жарандарыбызга бардык камкордук көрүлүп, биздин урматтуу президентибиздин тапшырмасына ылайык, мына бардыгы бүгүнкү күндө өзүнө унатчу. Биз бир гана ошол мына коррупциялык жолдордон арылып, ар бир жараныбыз айдоочулук көлүктү алганда билим менен окуп, ар бир түшүнүп, андан кийин практиканы өтүп, андан кийин айдоочулук көлүк алсак, эртең дагы келечегибизге жакшы болот. Окуу боюнча дагы суроолоруңуздар болсо, анда мына мен биринчи заместителим бериңиздер. Азыркы айтып кеткендей эле, биринчи күндөн баштап ошол программалардын бардыгы толук кандуу сиздерге көрсөтүлөт. Андан кийин заявкаларды берип баштасаңыздар болот. Түндүк аркылуу эле заявка бересиздер. Андан кийин сиздерди кайсыл шаардагы автошколаларда окутуу боюнча бөлөт. Мына ошол шаардын ичинде окут. Региондордо болсо, бүгүнкү күндө ошол региондордо эле кадимкидей эле ошол единственный болгону мамлекеттики болуп калды. Мамлекет өзү мына ошол окутуулардын бардыгын жүргүзөт. Суроолорго болсо келип туруп, өкүлү отуруп туруп, бардыгына жооп бер. Жарайт. Жумушум өтө. Маалымат берип коелу тууганча. Айтып коюм, ошо пандемиядан баштап заявка бере бересиңер. Ооба. Кайсы жакта окутулат? Все, жарайт. Саламатсыздарбы, урматтуу Facebook катталуучулар. Сиздерге ошол кыскача маалыматты Камбек Турамбаевич өзү маалыматты берди. Андан сырткары кошумча маалымат иретинде өзүм дагы ошону айтып коеюн. Негизинен окуу боюнча бул жылы өзүңөр билесиңер, жаңы жылдан баштап буюрса окуу процесстери бардыгы мамлекеттик деңгээлде жана мамлекеттик мектеп авто мектептеринде өткөрүлөт. Жана ал өткөрүш үчүн бизде жаңы талаптар коюлган. Бул биринчиси. Датасы жөнүндө кошумча дагы айтылат. Кийинки жумадан баштап биз жаңы платформада кимде ким айдоочулук күбөлүгүн алууга, окууга келем дегендердин бардыгын бир гана платформа менен онлайн заявка алабыз. Заявкада кайсы региондон кимде ким аты жөнүн жазасыңар, регионду жазасыңар, анан ошол жерде биз окуу процессинде биз формировать этебиз. Бир группа толгондон кийин Бишкек шаарында пилоттун кылып баштадык. Бишкек шаарында кайсы мамлекеттик авто мектептин базасында окуу жүргүзүүлөрүн биз силерге айтып турабыз. Жалпы заявканы алуу, окууга тапшырып окуйм дегендердин санын ошол платформанын негизинде биз жарыялаган платформанын негизинде жүргүзөбүз жана ошол жерден андан кийин сиздерге маалыматты беребиз. Кайсы жерде кантип окуш керектиги жөнүндө. Эми окуу процесси боюнча бизде мынакей өткөн жылдын декабрь айында жаңы Б категориясы жана С категориясы боюнча жаңы окуу стандарты бекитилди. Бүгүнкү күндө бардык материалдарыбыз бардык дайын.
Б категориясы боюнча окуганга жалпы 480 саат бөлүндү. Ал 10 ай окулат. Бекитилген положение боюнча жана анын ичинде төмөнгөдөй сабактар окутулат. Теория, орусчасын айтайын, окуп берейин сиздерге. Теория, правила дорожного движения, ПДД, устройство технического обслуживания, основы безопасного управления, первая помощь при ПДД, психофизиологические основы, правовые основы и этика водителя. Ушул сабактар кирет, бардыгы жалпы 10 айга бөлүнүп 480 саат болот. Ал эми С категориясына окугандардын убактысы 12 айга болуп стандарт болуп бекитилди. Сиздерге буйруса кийинки жумада понедельник күнү жалпысынан кантип заявка бериш керек, окуганга оплатасы канча болот, жана кайсы мектептерде окуш керектиги жөнүндө сиздерге толук маалыматты платформанын негизинде көрсөтүп жарыя кылабыз. Андыктан бул иш боюнча иш башкармалыкта тынымсыз иш жүргүзүлүп жатты. Билим берүү министрлиги менен, просвещение министрлиги менен тынымсыз иш жүрүп жатып, мына бүгүнкү күндө аябай чоң эбегейсиз жумуштар аткарылды. Президентибиз Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен мына бүгүнкү күндө иш башкармалыкка өткөндөн кийин аябай чоң жумуштар аткарылып, келечекте ушул кылган аткарган жумуштарыбыздын бардыгы жакшы жыйынтык берет деген ниеттебиз. Кандайдыр бир суроолоруңар бар болсо, мен жооп бергенге дайынмын. Негизинен ошондуктан суроо алганга дайынбыз. Бул жакта окуунун баасы боюнча суроолор келип атат. Канча болот дейт? Окуунун баасы боюнча мен сиздерге айтып кетейин, жалпы 25 миңден 35 миңге чейин болчу, 2,5 ай окуганда. Азыр эми 10 ай окуп, анан кийин Б категориясын окуганга 10 ай, С категориясын окуганга 12 ай болгонуна байланыштуу баасы бир аз өзгөрөт. Бирок канча экендиги жөнүндө биз азыр толук пока айта албайбыз. Себеби кийинки жумадан платформа ишке киргенден кийин заявкалар берилип баштагандан кийин баасы сөзсүз түрдө айтылат, ошол жерде белгиленет. Буга чейин окуп сертификат алгандар экзаменден кулап калса, кайра даярданып экзамен тапшыра алышабы же 14 ай окуш керек болобу? Жок. Буга чейин мисалы үчүн жаңы стандарт, мынакей жаңы стандартыбыз бекилди. Жаңы стандарт бекилгенге чейин мурунку программа менен 2,5 ай окуган окуучулар ошол авто мектептерде булар окуп бүтүп сертификат алгандан кийин, эгерде ким тесттен кылып аткан болсо, кайра эле ошол тестти тапшырып алса болот. Эч кандай проблема жок. Ким 2,5 ай окуп сертификат алган окуучулар кайра 14 ай, 12 ай, 10 ай окуштун кереги жок. Бул жакта кайрадан айдоочулук көлүк боюнча суроолор келип атат. Мөөнөтү бар айдоочулук көлүктөрдү дагы ошол 15 январдан 15 февралга чейин акысыз алмаштырсак болобу дейт. Бирок биздики мөөнөтү бар дейт. Ал үчүн дагы справкалар кийин кайра талап кылынабы? Жок. Мен сиздерге айтып коеюн, 15 февралдан 15 январдан 15 февралга чейинки көрсөтүлгөн мөөнөттө алмаштыра турган айдоочулук күбөлүктөр болгону 2 гана түрү бар экен. Сары жана көк. Экөөнүн тең определенный жылга чейин, 2012 жылга чейин берилген экен. Азыр адашып калбайын. Ошол 2 гана түрү бар. Берилген дата күнү бар. Ал эми ошол мөөнөтү бүткөн, мөөнөтү көрсөтүлбөгөн айдоочулук күбөлүктөр гана ушул 1 айда бекер алмаштырылат. Ким мөөнөтү көрсөтүлгөн болсо, алмаштыра турган болсоңор, алмаштыра бересиңер. Бирок бул бекер көрсөтүлгөн акцияга бул тиешеси жок. Азыркы алмаштырып жаткан айдоочулук көлүктөр менен чет өлкөдөн дагы айдасак болобу дейт? Албетте. Бул эл аралык статусу бар. Биздин иш башкармалыкта тарабынан жаңы берилип жаткан айдоочулук күбөлүктөрдүн бүгүнкү күндө эл аралык статусу бар. Жаңы айдоочулук күбөлүк менен башка мамлекеттерде колдонсоңор болот. Толугу менен. Кайрадан ошол жаңы билгендер кайра эле ошол суроону берип атышат. Жанагы мөөнөтү бар айдоочулук көлүктөрдү акысыз алмаштыра алабызбы деп. Мөөнөтү барларды акысыз алмаштырууга болбойт.
бул бир айга дагы кайталап кетейин. 15 январдан 15 февралга чейинки көрсөтүлгөн мөөнөт күбөлүктөрдү алмаштыруу мөөнөтү бул бир гана мөөнөтү көрсөтүлбөгөн водительский удостоверенияларды гана алмаштырууга мүмкүнчүлүк бар. Урматтуу жарандарыбыз. Б С категориясы боюнча алганбыз дейт. Ал эми Д категориясын канча ай окуп алабыз? Урматтуу Facebook көрүүчүлөр, силер мына туура байкадыңыздар. Бүгүнкү күндө биз Б жана С категориясын окутуу боюнча стандартты бекиттик. Тийиштүү министрликте тарабынан Б жана С категориясын алуу гана боюнча гана стандарт бекитилди. Ал эми Д, С, Е категориясын алуу боюнча жакынкы күндөрү ал дагы стандарт бекитилет. Ошол стандарт бекитилгенден кийин гана белгилүү болот канча ай окуш керек деген жөнүндө. Бул жакта жаңы кошулгандардан жанагы 083 боюнча дагы сурап жатышат. Биз больницаларга барсак, ал жакта аябай очередь көп болуп атат дейт. Ошондуктан ала албай атабыз дейт. Дагы бир кайталап койсоңуз. 083 боюнча кандай эме болду? Кереги жок, азыр эч кандай талап кылынбайт. Канат Турбекович айткандай, 083 справкасы бүгүнкү күндө мына акция күнү бир айдагы акция күнү талап кылынбайт. Баасы 195 миңге чейин чыгат деген чын. Баасы 195 миңге чейин бул менимче бул өтө кымбат. Экономисттер аз бүгүнкү күндө биздин экономисттер бул маселе боюнча иштеп атат. Кийинки жумага чейин бир аз сабыр кылып турсаңыздар, кийинки жума окуу процесси боюнча жана анын төлөмү боюнча суммасы канча экендигин кийинки жума сөзсүз түрдө билдиребиз. Бирок 195 миң сом бул туура эмес маалымат. Бул такталбаган туура эмес маалымат. Мөөнөттүү айдоочулук көлүктүн мөөнөтү бүткөндө экзамен тапшырып же тийиштүү сумманы төлөп алмаштырып ала беребизби? Бул боюнча унанын директору жакшыраак жооп берет болуш керек. Эгерде мөөнөтү бүтүп калган болсо, тест тапшырат бекен, мен бирок сурап коеюн, бирок тийиштүү документтерди силер толуктап алып келишиңер керек болот. Ошол эле 083 справкасы сөзсүз түрдө керек. Өзүңөрдү тастыктай турган документтериңер, паспортуңар керек жана водительский ошол удостоверение сөзсүз түрдө керек болот. Жик боюнча келет азыр. Менин күбөлүгүм 27-жылы бүтөт. Азыр алмаштырамбы же учуру келсинби? Алмаштырам десеңиз, мынакей суроо бериптир. Менин күбөлүгүм 2027-жылы бүтөт. Азыр алмаштырамбы же учуру келсинби? Азыр алмаштырам десеңиз, алмаштырсаңыз боло берет. Себеби бизде жаңы дизайн, айдоочулук күбөлүктүн жаңы дизайны бекитилген, эл аралык болуп бекитилген. Алмаштырам десеңиз эч кандай проблема жок, алмаштырсаңыз боло берет. Бирок колуңуздагы 27-жылга чейинки күбөлүгүңүз менен дагы жүрсөңүз боло берет. Эч кандай маселе жок. Эмне максат болуп жатат? Мөөнөтсүз айдоочулук күбөлүктү алмаштыруу дейт. Маселе мындай. Бүгүнкү күндө мамлекеттик иш кагаздар, ошолордун арасында паспорт, анын ичинде айдоочулук күбөлүктөрү бүгүнкү күндө жаңы дизайн менен жана жаңы мыйзамга ылайык талаптар менен жаңыртылды. Эски мөөнөтү көрсөтүлбөгөн айдоочулук күбөлүктөр бүгүнкү күндө эл аралык деңгээлде бааланбайт жана башка мамлекеттерде мындай айдоочулук күбөлүктөр менен сиздер колдоно албайсыздар. Өзүбүздүн элибизге жана сиздерге жалпы элге ыңгайлуу шарт жаратуу максатында жана жаңы дизайндеги айдоочулук күбөлүктөрдү сиздерге жарыялоо жана ошону колдонуу үчүн сиздерге шарт түзүү максатында 1 айлык мөөнөт берилди. Мөөнөтү көрсөтүлбөгөн айдоочулук күбөлүктөрдү алмаштырууга. Эгерде алмаштырбаймын, жок, кажети жок десеңер, бул сиздердин укугуңуздар. Эч кандай орусча айтмакчы принуждение жок, урматтуу туугандар. Эски праваны эртең барсам бесплатно алмаштырып береби дейт. Эски праваны, мына эски праваны деп кой турсаңар, мен дагы кайталап кетейин. Эски права эгерде мөөнөтү көрсөтүлгөн эмес болсо, алмаштырып берет. Эртеңден баштап 1 айдын ичинде алмаштырууга убактыңар жана мүмкүнчүлүгүңөр бар. Мөөнөтү жок, кайрадан жанагы суроо экен, ошол мөөнөтү жок көлүктөрдү акция учурунда 083 талап кылынбайбы дейт. Дагы бир жолу айтып коесузбу дейт.
Мөөнөт кайсыны? Жанагы мөөнөтү жок праваларды 083 талап кылынбайт деген. Ошол дагы кайталап коелу. Мейли, мынакей буга чейин да Канбек Турмбекович айтып өттү. Мөөнөтү көрсөтүлбөгөн айдоочулук күбөлүктөр бүгүнкү күндө мөөнөт көрсөтүлбөгөн айдоочулук күбөлүктөр үчүн 15 январдан 15 февралга чейинки убакытта акысыз бекер алмаштырылат. Бекер алмаштыруу учурунда 086 справкасы талап кылынбайт. Бир ай гана. Бир айдын ичинде гана. Унанын техпаспортун дагы алмаштырабызбы дейт. Унанын техпаспортун алмаштыруу кажети жок, эч кандай проблема жок. Бүгүнкү күндө канча орусча айтмакчы техпаспорт бар болгон болсо, ошол техпаспорт боюнча жүрө бересиңер. Ал эми жаңы машина, жаңы автоунаа сатып атканда же сатып атканда сиздерге бүгүнкү күндө жаңы типтеги ошол орусча айтмакчы техпаспорт берилип атат бүгүнкү күндө. Ал эми өзүңөр колдонуп аткан техпаспорт менен жүрсөңөр боло берет. Эч кандай маселе жок. Менин күбөлүгүм 2014-жылы алган дейт. Мөөнөтү көрсөтүлгөн эмес. Ал эми түндүктө 2027-жылга чейин дейт. Азыр акция убагында алмаштырсам болобу? Болот, албетте, болот. Так, мага мисалы международный праванын кереги жок. Мен чет өлкөгө чыкпайм. Значит, алмаштырбай эле койсом болот, мөөнөтсүз праваны. Алмаштырбай эле койсоңуз болот. Эч кандай проблема жок. Кааласаңыз алмаштырып алыңыз. Бекер болуп аткан учурда жаңы права ала аласыз. Эгерде кажети жок деп эсептесеңиз, алмаштырбай эле койсоңуз болот. Кайсыл жерден алмаштырса болот, сондонбу дейт. Жок, сондон эмес, унаанын унаанын бөлүмдөрүнөн. Унаа мамлекеттик мекеменин бөлүмдөрүнөн. Мөөнөт өтүп кеткен правага штраф барбы? Мөөнөт өтүп кеткен правага штрафты мен чынын айтайын, кабарым жок экен. Бирок бул боюнча унаанын кызматкерлеринен алдын ала сурап билип алсаңыздар болот. Калгандары окшош эле ката жанагындай суроолор келип атат. Андай болсо, маалыматты бердик деп эсептейли. Сиздерге чоң рахмат. Мен да Facebook катталуучумун. Атым Бобек Салимжанов. Facebook'тан деле эгерде кандайдыр бир суроолоруңар бар болсо, мага дагы суроолорду берсеңер болот. Мен сөзсүз түрдө ар бириңиздерге жооп бергенге дайынмын. Рахмат.